бараткан күндүн урунтуу кабарлары 11 каналынын оосунда кутман кечиңиздер менен жаңылыктар менен тааныштырам. Перуда учак аба майданга конуу учурунда өрттөнүп кеткени тартылган видео интернетке тарады. Лотереялар жөнүндө мыйзамдын бириктирилген долбоорлору 3-чү окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Эми мындан ары лотерея боюнча мамлекеттик гана компаниялар иш алып барат. Ал эми Европадагы бир катар өлкөлөр качкындарды кабыл алууда евро биримдиктин саясаты суу кечпей калды деп айыпташты. Польша, Венгрия, Чехия, Словакия жакынкы чыгыштан жер которуп келип жаткан жарандарды кабыл алгысы келбей жатат. Мен Айска Атамбекова бул жана башка кабарларды алдыдагы мүнөттөрдө сиздерге айтып берем. Оолу Кыргызстандын өзүндө болуп жаткан кабарлардан баштасак, Арча Бешикжан конушунда кудукка түшүп кеткен жаш баланын сөөгү чыгарылды. Билдирүүгө караганда окуя Арча Бешикжан конушундагы 8-көчөдө болгон. Анда 1,5 жаштагы ымыркай үйдүн жанындагы кудукка түшүп кеткен. Каза болгон ымыркайдын сөөгүн ÖKMдин куткаруучулары чыгарышкан. Бул өңдүү кырсык биринчи эле жолу болуп жаткан жок. Өткөн жылы Кемин районунда 8 жаштагы бала түшүп кетип жан берген. Анда куткаруучулар баланы сактап кала алышкан эмес. Ошондой шаардагы айрым райондордогу ооз ачык кудуктардын сүрөттөрү интернеттеги түйүндөргө жарыяланып, шаардык бийликтин иши сынга алынып келген жайы бар. Бул маалда Peruvian Airlines авиакомпаниясынын Boeing 737 учагы Перунун Хауха шаарындагы аба майданга конуу учурунда өрттөнүп кетти. Учак Перунун борбору Лимадан келе жаткан болчу, анда 138 жүргүнчү болгон, алардын баары өз убагында эвакуациялоого жетишкен. 26-сы майда жаракат алышкан, бир адам ооруканага жеткирилген. Жергиликтүү полиция генералы Хосе Куэвдин айтымында учактын шассиси техникалык мүчүлүштүктөргө учурагандыктан экипаж шашылыш конууга мажбур болгон. Польша, Венгрия, Чехия жана Словакия евро биримдиктин жетекчилигин айыптап чыгышты. Маселен, Варшавадагы болгон жолугушууда Венгер премьер-министри Виктор Орбан Брюссель финансылык агымга кожоюндук кылып, миграциялык саясатты башкарып алды дейт. Чиновниктин айтымында Сербиянын чек араларындагы транзиттик аймактарды түзүү, ошол эле Туркия менен болгон качкындар келишимине анчалык көз каранды кылмак эмес. Башка мамлекеттин өкмөт башчылары болсо Брюссельдин квота аркылуу качкындарды кабыл алуудан баш тартышты. Алсак, Польшанын премьери Беата Ширло евро биримдиктин качкындарга болгон миграциялык саясатынан майнап чыкпай жатканын далилдеген жана өзгөртүү керектигин кошумчалады. Эске салсак, мындан 2 жыл мурун биримдиктин курамына кирген мамлекеттер жакынкы чыгыштан жер которуп келип жаткан жарандарды кабыл алуу, Европага кылып жаткан качкындарды маселесин чечүүдө кол кабыш кылууга макулдашкан. Бирок андагы сүйлөшүүлөргө Венгрия, Чехия, Словакия, Польша жана Хорватия кабылуусу жок экенин билдиришкен. 2015-жылы Сербия менен Хорватия чек араларын зымдар менен курчап качкындарды өткөрбөсүн билдиришкен. Мындай аракет Бириккен Улуттар уюмунда чоң сынга алынган. Эми парламент дуалында болуп аткан кабарлардан Жогорку кеңеште өлкөдөгү лотерея жаатындагы иштерди жөнгө салууга багытталган лотереялар жөнүндө мыйзамдын бириктирилген долбоорлору каралып, 3-чү окууда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Мыйзам долбоорлоруна ылайык мындан ары лотерея боюнча мамлекеттик гана компаниялар иш алып барат. Демилгечилердин айтымында өлкөдөгү лотереялык ишти жөнгө салуу үчүн бир катар тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү зарыл. Ошондой эле өкмөт дагы мыйзам долбоорлорун колдогондуктан демилгечилердин бир катары чыгып жатканы белгилүү болду. Өлкөдө лотерея ишин жүргүзүү үчүн мамлекеттик лотерея компаниясы түзүлүп, финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттин кызматы ага атайын лицензия берет. Белгилей кетсек, ушул тапта Кыргызстанда лотереялык ишмердүүлүк багытындагы 46 лицензия менен 25 компания иш алып барууда. Экранды которбой туруңуздар, жаңылыктардын кийинки бөлүгүндө. Алдыдагы аптада Кыргызстандын муфтийин шайлоо өтөт. Буга чейин ызы-чуу менен коштолгон муфтийдин орду бул ирет кандай бөлүшүлөт? Учурда сынактан өтүп жаткан талапкерлер тууралуу билип көрдүк. АКШнын мурдагы президенти Барак Обама өзүнүн президенттик доору тууралуу мемуар жазат. Жазуучулук өнөрүн көрсөтө турган Обама учурда Тынч океанда эс алууда. Бул арада Австралияда дүйнөдөгү эң чоң динозаврдын калдыктары табылганын CNN көрсөттү. Жандыктын бийиктиги 6 метрге жетпейт. Малды идентификациялоонун биринчи этабына 40 миллион сом жумшалып айрым аймактарда өнөктүк аяктады. Билдирүүгө ылайык учурда Талас облусу жана Ош облусунун Ноокат районунда идентификациялоо иши соңуна чыкты. Жалпы өлкө аймагында аталган иш аракеттер 55%га жүргүзүлдү. Бөдө жана майда малды идентификациялоо 3 жылга чейин уланат. Долбоорлорду ишке ашырууга өкмөттөн 28 миллион сом насыя алынган.
Аны 2018 жылдан баштап биркалардан түшкөн каражаттын эсебинен төлөнө башталат. Учурда жүргүзүлгөн идентификациядан 7 миллион сом түштү. Өлкөдө эпизоотиялык абал туруктуу сакталып, идентификация, вакцинация иштери жолго салынса, атамекендик 24 компания өз азыктарын Орусия жана Казакстанга экспорттой алат. Алдыдагы аптада Кыргызстандын муфтийин шайлоо өтөт. Учурдагы 3 талапкер азыркы муфтий Максат Токтомушев, мурдагы муфтий Чубак Жалилов жана Ош мамлекеттик университетинде окутуучу, Ош жана Баткен казысы болуп иштеп келген Ниязалы Ариповдор катталды. Муфтийди шайлоо 4 апрелге коюлган. Бүгүн талапкерлер билим деңгээли боюнча Аалымдар кеңеши тарабынан түзүлгөн комиссиянын сынагынан өтүшөт. Анын курамында дин иштери боюнча комиссиянын жана улуттук коопсуздук кызматынын өкүлү да бар. 3 талапкер тең муфтийликке өздөрүн көрсөтүшкөн, ошондой аларды жамааттарда муфтийликке сунушташкан. Мирлан Айталы муфтий кызматка кандай жол менен келмей болгон жана муфтий тандоо басым жасаган күчтөр бар деген сөздөрдүн канчалык чындыгы бар экенин билип келди. Рахмат, ушул тема тууралуу биз Ибраев Марс Аалымдар кеңешинин төрагасынын орун басары менен маектешебиз. Мына Марс мырза айтып берсеңиз, быйылкы шайлоолордун эмне өзгөчөлүктөрү бар? Быйылкы ушу болуп жаткан азыркы курултай болот алдыбызда келечекте. Анан муфтий шайлоо, Аалымдар кеңешинин мүчөлөрүн шайлоо жана борбор текшерүү комиссиясынын төрагасын шайлоо болуп атат. Биздин Аалымдар кеңешинин мойнундагы жүк азыр өзгөчө баягы сынак комиссиясынын мойнунда жүк деп болуп атпайбы? Мурдагы жылдарда өзүңүздөргө маалым 3 жыл мурда биз шайландык 21 киши. Бизге чейин 35 киши болчу Аалымдар кеңешинин мүчөсү. Аларды тандоо, туруу, же болбосо могу сыяктуу сынактар деген нерсе болчу эмес экен. Мурдагыларда биз дагы сынак менен келгенбиз, сынак тапшырып келип, ошол белгилүү бир баягы өзгөрүүлөрдүн натыйжасында да албетте бул иретке келүү, тартипке келүү болот. Ал жердеги критерийлер коюлган, талаптар абдан жогору. Жогорку диний билим берүү дипломуна ээ болуш керек, жогорку светтик дипломго ээ болуш керек. Андан сырткары КМДБнын курамында 3 жылдан кем эмес иштеген болуш керек. Бул деген диний чөйрөдө деп айтайлы. Жана диний аалым болуш керек, эл тааныган, билген. Анан булар адилеттүү, динден кабары болгон аалым инсандар болуш керек. Тил билген, араб тилинде эркин сүйлөй билген инсандар болуш керек. Көпчүлүк биздин диний бир маалыматтар араб тилинде болгондуктан айырмасы мурдагыларда балким бир тандап коюу менен болсо, мурдагыларда балким мурдагы деп айтканда бизге чейинки чакырыктагылардын критерийлер иштеп ээлеп турган базы казылардагы Аалымдар кеңешинин мүчөсү боло биле турган абалда болгон болсо, азыр иштеп жаткан бүгүнкү аткаруучу бийлик деп айтабыз, муфтияттын ичиндеги казыяттар, райхатибаттардан Аалымдар кеңешинин мүчөлүгүнө кире албайт. Алар себеби башкаруучу бийлик өзгөрүнүн. Аалымдар кеңеши муфтияттын үстүндөгү көзөмөлдөөчү орган болуп эсептелгендиктен жалпы эң негизги чоң бир орган. Быйылкы өзгөчөлүктөрүнөн дагы бир эмеси, быйыл 54 киши арызын тапшырды. Бардыгы мындай аалым чындыгында биз үчүн тандоо өтө кыйынга турат. Анын ичинде аксакалы бар, жашы бар, орто жашы бар, араб мамлекеттеринде окуп келгени бар, бул жерден окуп бүткөндөрү бар, дегендей деги эле Союздун учурунда окугандар бар, баягы Ташкентте же биякта. Анан тажрыйбасы өтө көптөрү бар, мисалы үчүн. Бирөөсүнүн өтө илими көптөрү бар да. Бизге негизги 21 кишини тандоодон максат эмне? Биздин төрагабыз Абдушкур Ажин Нарматов, мисалы үчүн, келечекте Кыргызстанда диний абалды жакшыртуу маселеси болуп атпайбы? Бул ошол эле муфтияттын ишмердүүлүгүн контролдоп, көзөмөлдөө, ошол эле жалпы диний абалды Кыргызстанда 80-85% мусулмандардын кызыкчылыгын коргоо маселеси турат. Ар кандай бүгүн радикалдуулук, мисалы үчүн радикализм, терроризм деген нерсе күчөп аткан учурда, динге көбө түшүп аткан учурда, көлөкө ошолордун сактап коргоп калуу позициясына ээ болуш керек болду. Айта кетсеңиз, ушул акыркы 3-4 айдын ичинде мындай көп массалык маалымат каражаттарында көп макалалар жазылганда, ушул азыркы муфтий тууралуу мындай бир сөздөр айтылып келгенде кысым көрсөтүлөт деп, ошол тууралуу эмне деп ойлойсуз? Негизинен мына биз комиссиядабыз ошонго чейинки мындай ачык айкын, албетте биз көрүп аттык, массалык каражаттарынан, социалдык тармактардан ушундай чырчуулар көп болуп атты. Азыркы муфтийбиз Максат Ажи Токтомушевдун айланасында, диплом маселесинде жана башка биз бул нерселерди мына азыркы комиссия менен текшерилип, бир жолу эмес, бир канча жолу текшерип, ал дипломдорду дагы мамлекеттин дин комиссиясына дагы
айтылган. Ошо өзүңүздөр да карап көрүңүздөр деп мынакей. Анан ошонун негизинде бул маселелерде албетте баягы бир өңчө эмес, балким ошо дипломдордун өзүнүн подлинность деп коет го, туура эместигин, табелин жана башка эмесин текшерип, дин комиссиясынын өкүлдөрү ошол дипломдордо баарында эч кандай ката жок экен, бул мамлекеттик үлгүдөгү бир диплом экен деп тыянак жаап беришти. Албетте ошол комиссия дагы ошол нерсени карап көрүп, эми иншалла буюрса кирсин, кандидат болуп аткан болсо тапшырсын деп, бир эле Максат Ажы өзү да тапшырган жери жок да. Кандидатуралардын арасында ошол 2-3 киши деп, 3 киши деп белгиленген. 3 кишинин ичинен эми эртеңки 4-түндөгү курултайга кимиси чыгат, бир Кудайга маалым, чындыгында биз да билбейбиз азыр. 3-үндө алдынар кеңештин жыйыны болот кезектеги, ошо жыйында шайлоо жолу менен 3-өөнүн балким же 2-өөнүнбү же болбосо кандай деңгээлде 3-өөнүн бирөөсүн тандап курултайга алып чыгабыз. АКШнын мурдагы президенти Барак Обама өзүнүн президенттик доору тууралуу мемуар жазат. Бул тууралуу Вашингтон Пост басылмасы Обаманын жакындарына шилтеме берип жазган. Учурда Обама Тынч океандын түштүк бөлүгүндө жайгашкан Тетиаро аралыгында эс алууда. Ал аталган аралда көпкө чейин калып эскерүү китепчесин жазары айтылууда. Буга чейин америкалык басылмалар АКШнын 44-чү президенти Барак Обама менен жубайы Мишель Обама мемуар жазса тиражы миллиондон ашат деп болжолдошкон. Обама АКШнын тарыхында афроамерикалыктардан чыккан алгачкы президент болуп саналат. Ал өлкөнү 2008-2016 жылдар аралыгында башкарды. Эми окмуштуу табылга туурасында айта кетелик. Австралиянын түндүк батышында дүйнөдөгү эң чоң динозаврдын изи табылганын CNN көрсөттү. Жандыктын бийиктиги 6 метрге жетип жетпейт деп божомолдошот. Окмуштуулардын айтымында жандык динозаврлардын кескелдиктерге окшогон зауропод деген түрүнө кирген. Аталган динозаврлар 56 миллион жылга созулган Юр дооруна жашап, мындан 145 миллион жыл мурда жок болгонун аныкташкан. Аталган аймакка динозаврлар суу ичүү үчүн келип турган. Буга чейин Юр доорундагы динозаврлардын издери биринчи жолу Гуйчжоу провинциясында табылып, анын узундугу 30 сантиметрге жеткен. Булар Кыргызстандын жана дүйнө жүзүндө болуп жаткан кабарлардын топтому болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.